Хифа айым сулуулугу жана байлыгы менен атага алыска кетип, аңызга айланган ажары сүйкүм керемет жан. Ага ашык болбогон султан, кан, падыша дегенден калган эмес экен. Айрымдары анын бут алдына дүйнөнүн эң кос килемдерин төшөгөн. Айрымдары кымбат баалуу бермет, жакуттарды чачкан. Башкалары жерлерди бүтүндөй бир айыл, шарларды тартуу кылган. Дагы бирөөлөр болсо сарайынын ачкычын тартуу кылган экен. Хифа айымдын жүрөгү болсо алардын бирин дагы карабай, түбөлүк сүйүүнү тандап, жүрөгү руханий ашыктык менен ооруган экен. Бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алдына чыгып: "О Аллахтын элчиси, мага бейишке алып баруучу нерселерди үйрөт" деп суранат. Хифа айым пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын күндүзү орозо тут, же түндөсү туруп намаз оку деп айтат го деп ойлойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болсо: "Хифа, алгач сен турмушка чыгышың керек" деп айтат. Себеби мындай кылганың менен сен диниңдин жарымын тургузасың. Хифа айым пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүнө урмат көрсөтө башын ийип: "Сиз кимди ылайык көрсөңүз, мен ошого ыраазымын" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болсо: "Эртең менен мечитке биринчи болуп келген адамга турмушка чык" дейт. Хифа айым бул сунушту ойлонбостон кабыл алат. Бул кабарды Сухайб аттуу өтө жакыр жашаган бир сахаба угуп калат. Бирок көп маани бербейт. Себеби ал ошол учурда үйү дагы, жери дагы жок, өзүнүн курсагын араңдан зорго тойгозуп жүргөн болот. Анан бирде бактын түбүндө, бирде мечитте түнөп калган бир кедейди сулуулугу жана байлыгы менен атагы чыккан аял кантип эле жанына жакын жолотсун деп ойлойт. Бирок жараткандын жалгаганын карачы. Так ошол күнү эртең менен калган бардык сахабалар ар кандай иштери менен мечитке кеч калышат. Ошол учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мечитке алгачкы келген сахаба Сухайб экендигин көрөт. Намаздан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хифа айымды чакырат да ага биринчи ким келгендигин айтат. Толук макулдугун билдирген түрдө Хифа айым буга эч кандай жооп кылбайт. Андан соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хутба окуп, алардын никесин кыят да эч бир материалдык байлыгы болбогон Сухайб менен падышалардын сугун арттырган Хифа айымды үйлөрүнө жөнөтөт. Ошол күнү кечинде Хифа айым дейт Сухайб: "Билем, сен мен үчүн кол жеткиз, табылбаган неаматсың. Мен болсо сен үчүн жашооңдогу ашыкча бир жүкмүн. Ошондуктан мен көп шүгүр кылуум, а сенин сабыр кылууң керек. Кааласаң, бүгүнкү күндү ибадат менен өткөрөлү. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бейиште бир бакча бар. Анда жалаң гана сабыр кылуучулар жана шүгүр кылуучулар болот деп айткан эле. Ошентип, алар ошол түнүн толугу менен ибадатка арнайт. Ушунчалык ибадатка берилгендиктен экөөсүнүн тең жай намаздары көз жаштарынан улам суу болуп чыгат. Жүрөктөрү болсо зикирге толот." Жебирейил периште болгон окуяны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айтып барат. Мындан тышкары аларды Аллах бейиштик кылганын сүйүнчүлөйт. Эртеси күнү багымдат намазынан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Сухайбдын жанына отуруп: "О Сухайб, кечеги болуп өткөн окуяны сен айтасыңбы же менби?" деп сурайт. Сухайб башын төмөн ийип: "Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам эң жакшы билет" деп жооп берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болсо: "Кандай бактылуусуңар? Экөөңөр тең бейиштик болдуңар" деп кубанычтуу кабарды айтат. Сухайб дароо саждага жыгылып: "О Роббим, сен мени кечирдиң. Эми мени кайрадан күнөөгө баттырбай жанымды ал" деп жалбарат. Сухайбдын ыйманы ушунчалык бекем болгондуктан Аллах бул дубасын дагы кабыл кылып, саждадагы абалында жанын алат. Мечиттеги сахабалар бул сырдуу окуяны уккан соң таң калгандарынан көз жашын төгүп ыйлашат.
Бул өткөн окуядан улам дароо саждага жыгылып жаткан мусулмандарга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайрылат. Силерге мындан дагы таң кала турган бир окуя айтып берейинби? Дал ушул учурда Хифайым дагы акка моюн сунду, дейт. Ошентип бул ашыктарды бири-бирине жакын жерден жерге беришет. Бирөөсүн мазар ташына шүгүрчүлүк кылган Сухайб деп, кийинкисине сабырдуулугун көрсөткөн Хифа деп жазып коюшат. Бул убактылуу дүйнөдө, убактылуу сүйүүсү менен эмес, түбөлүктүү дүйнөдө туруктуу махабаты менен бири-биринен эч качан ажырабаган жашоого татыктуу болушкан экен.